Операция учурунда электр жарыгы өчүп калгандыктан колчурак менен ишин уланткан ооруканада абал жакшы эмес. Бир айдан ашуун убакыттан бери мындагы бейтаптарга операция жасалбай турат. Учурда 20дай оорулуу мында кезек күтүп турушат. Булардын ден соолугу дарыгердин көзөмөлүндө туруусу шарт болгондор. Мындан сырткары бул дартка чалдыккан 200дөн ашуун адам сырттан түштүк кан тамырлар борборунун тизмесине алынган. Ден соолугунан кооптонушкандар операция эртерээк жасалуусун каалашат. Kılavuz deyip düşünüyorum. Aparat gerek de, generator gerek de, o şu sevmiş, yatkanı sevmiş. Ben kenarda çeşim yoktu. Benimki очень тяжелый. Bergen'de ben tüjol gibi belirken. Barıp göründüm, benim gözüm kişine kayboldu. Barıp göründüm de o şey kaçıyor, aşiraysa sanki. Tez aranın içinde sen aparat çakılış gerekti. Маселе барып эле электр энергиясына такалат. Учурда эки линияга оорукана туташтырылган, бирок аны менен көйгөй толук чечилген эмес. Кокустан жарыгы өчүрүлсө да, күйүүчү май менен иштеп туруучу генератор коюлуусу айтылууда. Ага 1,5 миллиондун тегерегинде каражат табуу зарылдыгы бар. Эгерде өкмөттөн бул акча бөлүнөр замат операция жасоо кайрадан башталат. Аны үчүн орнотулуучу генератордун орундугунда даярдап коюшкан. Очередде 250ден бейтаптарыбыз очередти күтүп отурушат, качан операция жасалат экен деп. Бирок биздин колубуздан келе турган бул адамдын жүрөктүн ток системасын биз жакшы билебиз. Ток системасы кантип жүрөктү иштеткенин биз жакшы билебиз. Ал андан тышкары имараттын ток системасын биз ал адиске бизге караштуу эмес да. Генераторду каяктан биз табышыбыз, бул биздин колубуздан келе турган шарт эмес экен. Биз азыркы күнүбүзгө ошо кардиохирургиябызда күнүнө 3-4 операция жасай турган шарттарыбыз бар. Жүрөк дарты эң коркунучтуу оорулардын алдыңкы катарында болгондуктан бул илдетке кабылгандар тынымсыз дарыгердин көзөмөлүндө болуусу керек. Бирок учурда түштүк кан тамырлар борборунун башкы дарыгери бейтаптардын жанында эмес. Көрсө башкы дарыгер өзү баш болуп генератор маселесин чечүү үчүн Бишкек шаарына кетиптир. Дарыгер оорулуулар менен эмес, жарык маселесин чечүү жагы менен алектенип жаткандыгына мында жаткандар тынсызданат. Ден соолугубуз коркунучта дешип. Ben Kaldarбек Абдурамановичке жолугуп, кичому жүрөк кандай иштеп атканын билейин деп келдим. Келсем Kaldarбек жок дейт. Кайда десем, Бишкекке кеткен. Качан келет десем, белгисиз. Бир генератор деген бар, ошону таап келишибиз керек дейт. А эмне кылат экен десе, электрический. Kaldarбек деген электрик эмес да. Туурабы? Ал кардиолог. Мисалы үчүн Бетховен, Шопендер булар музыканы эметкен. Kaldarбек деген жүрөктүн эметкен врач. Жаш балдар канча тенелер ыйлап отурушат ошол жерде. Комада жатышат көбү. Канча депутаттарыбыз бар, канчалаган балдарыбыз бар. Баары эле байыганы эле кафе салат. Толку кайры эле өздөрүнүн байлыгын ойлойт. Бир ушу единый больницага жардам берип койсо болот эле да ошолор. Кошумча жарык берүү аппаратын чечип берүү жагын дарыгерлер бардык мекемелерден суранышкан. Өкмөт баш болгон бийлик бутактарына да кайрылуу жолдошуптур. Анткени менен булардын маселесин эч ким угуп көрө элек. Өкмөткө ушул жерде ыйгарым өкүлүнүн мүчөсүнө кайрылдык, мэрияга кайрылдык, бүт жерге эле кайрылып турган жерге бүт каттар менен кайрылып келе атабыз. Ошондой жардам бергилер. Биз эми генератор жок, кантип операция жасайбыз? Кайра туура болбой калат экен деген маселе менен кайрылып атабыз. Бирок маселе ошол эле жерде турат. 1,5 ай кандай маселе кайерде турса, ошол жерде бир да шаг жылган эмес да. Эске сала кетсек, бул борбордо 10 октябрда 23 жаштагы кыздын жүрөгүнө операция жасалган. Болгондо да свет өчүп калгандыктан кол телефондун жарыгы менен жыйынтыкталган. Бул дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарына жазылып чыгып, коомчулуктун оозун ачырган жайы бар. Мындан улам айрым жетекчилер бул окуяны сындашып, кооптуу кырдаалга баргандыгы үчүн башкы дарыгерге сын пикирин айтышкан. Бул жагдайлардан улам бардык шарттарды камдоо жагы каралып, убактылуу операция жасоо токтотулган болуучу. Түшүндүрүп айтып атабыз. Генератор табылмайынча биз операцияны баштаганга уруксатыбыз жок экен десек, биз кетпейбиз, биз үйгө барсак любой моментте үзүлүп калабыз. Силер болсоңор жаныбызда жок дегенде дагы 2 күнгө, жок дегенде 3 күнгө биздин шарт өмүрүбүздү узартып бересиңер деп жатышат. Дагы кеткенге эч неме илажы жоктур да. Кыргызстанда bir жылда жүрөк оорусунан 18 миңдей адам каза табат. Ал эми күнүнө жүрөк ооруларынан өлкө боюнча 50 адам көз жумат. Бул боюнча республикалык кардиология борбору кабарлаган эле. Акыркы 20 жылда 30 жаш курактагылар арасында жүрөк кан тамыр оорусунан каза болгондордун саны 40%га жогорулаган. Рамис Каимов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.